Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC Кыргыз кызматы элдер алчына спорт жаңалыктары менен тааныштырып, Акчолпон Койчиева. Крым жарым аралындагы аскердик тирешүүдөн улам дүйнө лидерлери Москва менен Киевке кайрылып, тараптарды тынчтанууга үндөштү. Индонезиядагы катуу жер титирөө менен цунаминин айынан бири-бирин жоготкон бүлөөлөр кайра табышууда. Кашмирде суук эрте түшүп, аймактын калкынын негизги чарбасы болгон алма түшүнө зыян кылды. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусия менен Украинаны өз ара көйгөйлөрдү аскердик кадамдар эмес, сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүгө чакырды. Москванын кечээ Керчь булуңунда украиналык 3 кемени кармап алганына байланыштуу Киев өлкөнүн айрым бөлүктөрүндө аскердик абал жарыялаган. Кара деңиз тынчтык деңизи болушу керек, деди президент Эрдоган. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza Биз орусиялык жана украиналык досторубузду маселени диалог аркылуу чечүүгө кайрадан чакырабыз. Дүйнөдө саясий, экономикалык жана аскердик олуттуу коркунучтар тууруп турган учурда Орусия менен Украина бири-бирине каршы тургандын ордуна бири-бирин колдосо дейбиз. Karşı karşıya değil, yan yana görmekten memnuniyet duyarız. Украина эмне себептен аскердик абал киргизгени тууралуу соңку жаңылыктарды уюлдук телефонуңуз аркылуу BBC Кыргыз кызматынын барагынан таап окусаңыз болот. Биздин дарек bbc.check.com/Кыргыз. Кыргыз өкмөтү туризмди өнүктүрүүнүн жаңы пландарын жарыялады. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жакынкы 5 жылда туризмден өлкөнүн ички дүң продукциясына үлүшүн 5%дан 10%га жеткирүү милдетин койду. Ошол эле убакта Маданият, маалымат жана туризм министри Кыргыз туризм деп аталган мамлекеттик ишканасын түзүүнү сунуштап жатат. Биз туризм боюнча серепчи Максат Чакиев менен байланышып, Кыргыз өкмөтү туризмди өнүктүрүү боюнча жарыялаган пландарды орчундуулары кайсы деп сурадык. Азыркы учурда сизде жогору айткандай стратегия мындай айтканда иш пландар кабыл алып жатат. Ушул жакынкы 5 жылдын ичинде ички дүң продукциясынын мындай айтканда пайыздык жагын көтөрөбүз деп, ошонун ичинде бир нече инфраструктуралык мисал маселелерди карашты, бир нече ошондой эле жана мисал агенттикти түзүү боюнча карашты. Бирок мен ойлойм, азырынча бул иш пландар жетишсиз. Кандай гана азыркы учурда кабыл албасын, 5 жылда мисалы биз бул мындай көрсөткүчкө жете албайбыз. Себеп дегенде бул көрсөткүчкө жетиш үчүн башка мамлекеттер 10 жылдап өзүнүн убактысын коротушкондо жана бир топ мындай айтканда стратегиялык концептуалдык иш-чараларды алып барышкан. Бу премьер-министр ички дүң продукциядагы туризмдин үлүшүн 5-тен 10%га жеткирүү керек дептир. Бул өзү аткарыла турган ишпи? Мен ойлойм 5 жылда да аткарылышы мүмкүн эмес. Себеп дегенде азыркы өкмөт тараптан туризм тармагына көңүл буруп жаткан мисалы нерселерин карасак, ошол эле финансированияны карасак, мисалы берип жаткан полномочиялерди карасак, ал жактан бул азыркы департаменттин деңгээлинде буга эч кандай жеткире албайт. Ал үчүн өзүнчө бир министрлик болуп, агенттик түзүп туруп, ага керектүү полномочияларды, ыйгарым укуктарды бериш керек дагы, ошого татыкталган финансирование бериш керек. Жана ошодон кийин гана бул агентство же министрлик, өзгөнчө туризм министрлиги 5-10 жылда иштегенде гана, мен ойлойм, ушул 5-10%га гана жете алабыз. Азыркы деңгээлде карасак, мен ойлойм, буга жетиш мындай айтканда бул жөн эле максат катары кала берет, бирок реалдык түрдө ишке ашпайт. Азыркы учурда Кыргызстанда туризмди жерлерде карапайым эл эле өз аракети менен жылдырып жатпайбы? Бу Маданият, маалымат жана туризм министри Кыргыз туризм деген мамлекеттик ишкана түзөлү дейт. Ишти жылдыруу үчүн сөзсүз бир ишкана түзүү зарылбы? Мен ойлойм, зарыл. Себеп дегенде азыркы министрлик бул мисалы закондор, мыйзам чегинде, мисалы мыйзамдарды иштетүү боюнча, нормативдик правовдик документтерди иштетүү боюнча стратегиялык жумуштар алып барыш керек. Ал эми ошол бюджетке акча табуу, сырттан мисалы кечээ жакында эле мына биз көчмөн оюндарын өткөрдүк. Ошодон келип түшкөн акчаларды, же туристтерден келип түшкөн акчаларды, жана сырттагы жарнама көргөзмөлөргө катышуулардын баарын тең өзүнчө бир мамлекеттик ишкана бериш керек да. Ошол мамлекеттик ишкана, мындай айтканда, мамлекеттик предприятие ошо менен заниматься этиш керек. Азыркы учурда департамент тилекке каршы негизги стратегиялык жумуштар менен алып барбай, көбүнчө ушундай рекламалык, жарнамалык жактар менен алек болуп жатат. Себеп
дегенде биринчиден мүмкүнчүлүгү да аз. Экинчиден мисалы ошол инфраструктуралык маселелерди чечем десе, ал жактан дагы мындай айтканда мамлекеттик жактан эч кандай мындай айтканда мүмкүнчүлүктөр берилбей жатат да. Максат Шакиев, сизге чоң рахмат. Максат Шакиевтин маегин уктуңуздар. Сиздер BBC кыргыз кызматынын жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Франциянын президенти 2022 жылга карата өлкөдөгү көмүр колдонгон заводдор толук жабылат деп билдирди. Ошондой эле энергетика стратегиясынын алкагында атомдук станция өндүрүшү дагы кыскартылат. Эммануэль Макрон күйүүчү май салыгы кымбаттаганга каршы чыккандарды айыптады. Малайзияда 7 айдан бери аэропортто жашап келген сириялык киши Канадада жашоо укугун алды. Хасан Алкунтар визасы жок болуп, аэропорттон чыкпай калган. Ал Сирияга кайтса камакка алынып, же армияга кошулууга мажбур болмок. Бириккен Араб Эмираттары тынчылык кылды деп, май айынан бери камакта жаткан британдык окумуштууну эркиндикке чыгарды. Лондонда кайтып келген Мэсью Хеджес жубайына жана Британиянын өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. НАСАнын Марс планетасына жөнөткөн InSight аттуу аппараты кечээ планетага аман-эсен конуп, бүгүн жерге сүрөттөрдү сала баштады. Чаңдуу кызыл топуракка конгон аппараттын бурчун көрсөткөн сүрөттү агенттик Twitterге жарыялаган. Эми ал күндөн кубат топтоп, аспаптарын иштете баштайт. Европада кардарларды коргогон 7 уюм маалыматтык купуя сактоо боюнча улуттук мекемелеринин атынан Google компаниясына каршы арызданарын билдирди. Google'дун өз колдонуучуларынын турган жерин аныктап алуу ыкмасы кишилердин жеке жашоосу, саясий, диний ишмердиги тууралуу маалымат топтойт жана бул өзү Европа биримдигинин мыйзамын бузууга жатат. Индонезиянын Сулавеси аралында катуу жер титирөө менен цунами болгонуна туура 2 ай болду. Кырсыкта 2000ден ашуун адамдын өмүрү кыйылып, ири аймактар жалпы көрүстөнгө айланып калган. Ал күндөрү башламандыкта көптөгөн жаш балдар ата-энелеринен бөлүнүп калган эле. Соңку апталарда жоголгон айрым балдар ата-энеси менен табышканы жөнүндө кабарлар чыгууда. Катуу жер титиреп, цунами болгон бир аптадан кийин 5 жаштагы Жумадил апасы менен табышты. Уулум мени көрүп бек кучактап ыйлап жиберди. Ал менден алыстагысы келген жок. Катуу коркуп калыптыр. Анын чоң атасы окуя болгон күнү Жумадил ойноп жүргөн жээкти көрсөттү. Небереси бул жерде кумдан сарай куруп ойноп жүрүп, эмне болорун билген эмес. Үй бүлөсү урандылардын арасынан Жумадилдин сөгүн көпкө издеген. Аны социалдык тармакта чыккан сүрөтү аркылуу табышты. Полиция баланы убагында алып кетүүгө үлгүргөн өңдү. Анын тирүү калганы таң калыштуу. Бул чынында керемет окуя болду. Коомдук кызматкерлер 14тен ашын баланы ата-энеси менен табыштырды. Кырсыктан 3 апта өткөндөн кийин Фикри өз үй бүлөсү менен көрүштү. Алар андан дээрлик үмүтүн үзгөн болчу. Ооруканада биз сөөк оролгон улам бир кепинди ачып, аны таба албадык. Көрсө, ал бизди телевизордон көрүп калып, бул менин апам деп ыйлаптыр. Аны жээкке сүрүлүп чыккан сыныктар арасынан бир студент кыз таап, шаарына ала кеткен. Фикри ата-энеси менен башка шаарга көчтү. Жергиликтүү мектептер калыбына келтириле элек. Чоң энеси болсо анын аманчылыгын тилейт. Жумадил апасына көмөктөшүү үчүн күнүгө түштөн кийин жээкке барышы керек. Ал дагы деле өзүнө келе элек. Жарыкты өчүрүп койсок, коркконунан менин жаныма келип алат. Окуяны эстей берет. Бул жерде бардык балдардын жүрөгү түшүп калган. Психологиялык иш-чаралардын жардамы менен дале чатырларда күн кечирип жаткан балдар бул өткөн окуяны бир азга унута түшөт. Бирок билинер билинбес жер титирөө уланып тургандыктан катуу силкинүү болсо, кантип аман калуу керектиги тууралуу ырларды кайталашууда.
Кашмирдин Индия башкарган аймагында алма өстүрүү кирешенин негизги булагы болуп саналат. Бул жакта калктын дээрлик жарымы алма өстүрүү менен алектенет. Бирок эрте түшкөн кар алма түшүмүнө катуу залакасын тийгизүүдө. Кашмирдин Индия көзөмөлдөгөн аймагында кыш эрте келип, алма өстүргөн багбандарды түшүккө салды. Алгач жаан жаап, кийин карга айланган. Кар калың түшкөндүктөн бактын бутактары сынып, алмалар күбүлүп түштү. Түшүмдүн баары зыянга учурады. Кашмирде алма чарбасы киреше алып келген негизги булактардын бири. Калктын жарымы бул тармакка көз каранды. Бул мезгилде кар жаачу эмес. Баарыбыз түшүм жыйноо менен алек болчу элек. Эми калың кардан улам алмабактын баары сынды. Сынган бутактарын отун кылгандан башка айла жок. Жаман иш болду. Кашмирдин соода өнөр жай палатасы үшүктөн улам алма түшүмдүн 20% жыйналбай, болжол менен $69 миллион чыгым келтиргенин айтууда. Расмийлер келтирилген зыянды дагы деле эсептөөдө. Зыянды калыбына келтирүүгө көп убакыт сарпталат. Алма бактарды тигип, алардан түшүм алууга бери дегенде 10 жыл кетет. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор лигасында Манчестер Юнайтед өз таласында швейцариялык Young Boys менен ойнойт. H группасында ошондой эле Ювентус менен Валенсия беттешет. Рома өз таласында Реал Мадрид менен, ал эми Бавария Бенфика менен ойномокчу. Манчестер Ситинин тренери Пеп Гвардиола команда Лионду утса, Чемпиондор лигасындагы жеңиштери боюнча жеке рекордун коет. Ньюкаслдын тренери Рафаэль Бенитес команданын өз күчүнө болгон ишеними артып баратат деп билдирди. Алар Бернлини 2-1 эсебинде утуп алды. Бул алардын премьер-лигадагы катары менен келаткан 3-чү жеңиши. Учурда алар лиганын 13-чү, ал эми Бернли 17-чи тепкичинде турат. Америкалык боксер Деонтей Уилдер жана британиялык Тайсон Фьюри 6-чы күнү Лос-Анджелесте өтө турган оор салмактагылар арасындагы таймашка камынууда. Учурдагы чемпион Уилдер утат деп болжогондор көптүк кылат. Бирок быйыл күчтүү чыгып жаткан Фьюри арыктап, мыкты формада турат. Ал 60 килограмм салмагын таштады. Абу-Дабиде өткөн Формула 1-дин Гран-присин уткан дүйнөлүк чемпион Луис Хэмилтон сезонду мыкты жыйынтыктады. Бул анын ушул жылдагы 11-чи жеңиши болуп, ал жарыш трассасында үстөмдүк кылды. Феррари айдаган Себастьян Веттел жарышка экинчи келди. Жаңы сезон 22 жылдын март айында Австралияда башталат. Эми хоккейди жок дегенде жаңылыктардын соңунда көрсөтө кетели. Негизги хоккей оюнчуларын эр жүрөктешет. Чын эле ошондойбу? Швециялык бул команда үстү жабык стадиондун атайын тоңдурулган музунда эмес, Лули аймагында аязда тоңгон кадимки көлчөнүн үстүндө машыгууда. Анын үстүнө кар жаабай кычыраган муз хоккей үчүн өзгөчө жакшы дейт алар. Хоккей нарындык балдардын сүйүктүү ойуну болсо керек. Бүгүнкү жаңылыктарды эсиңиздерге сала кетели. Крым жарым аралындагы аскердик тирешүүдөн улам дүйнө лидерлери Москва менен Киевке кайрылып тараптарды тынчтанууга үндөшүүдө. Индонезиядагы катуу жер титирөө менен цунаминин айынан бири-бирин жоготкон бүлөөлөр кайра табышууда. Ошондой эле Кашмирде суук эрте түшүп, аймактын калкынын негизги чарбасы болгон алма түшүмүнө зыян кылды. Бул жана башка жаңылыктарды интернет сайтыбыздан толугураак таап окусаңыздар болот. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан региондогу жаңылыктарды дагы табууга мүмкүн. Ошондой эле радиобузду уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиздер. Лондондо команданын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Берүүнү алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.